Талас облустук пробация органы социалдык укуктук жардам көрсөтүүнүн негизинде пробация кардарларынын оор турмуштук шарттан арылуусуна көмөк көрсөтүп келет. Бир жылга жакын убакыттын ичинде 91 пробация кардарына моралдык жана социалдык жактан жардам берилип келүүдө. Пробация органынын Талас облусунда жүргүзүп жаткан бүгүнкү күндөгү иш-аракеттери менен кийинки материалда сөз болот. 21 жаштагы Талас шаарынын тургуну 2019 жылдын сентябрь айында иштеген жеринен цементти уурдап кетти делген кылмыш менен кармалган. Кылмышты эки бала болуп жасашкан. Бул окуяга эмне себеп болгонун каарманыбыз мындайча түшүндүрөт. Иштеген жерибизден цемент алып кеткенбиз. Айлыгыбыздын ордуна деп айлыгыбызды бербей койгон себебинен. Анан ал жердегилер заявление жазып, ал жерден соттун чечими 2 жыл 6 айга эрк менен ажыратууну суранышып, прокуратура тарабынан ошол менен азыркы учурда пробация органынын кардары болуп калдым. Пробация органынын пайдасы бизге окуубуздан, үйдө болгон акыбалды сурап, ар бир айда 2 жолудан келип кол коюп эме кылып. Соттун чечими менен каарманыбыз 2,5 жылга жаза өтөөгө милдеттендирилген. Учурда пробация органынын кардары. Пробация органы Кыргыз Республикасынын мыйзамына туура келбеген иш-аракеттерди жасап, кылмыштуулукка шектелген, сыноо шартында эркиндикте жүргөн кылмышкерлерге колдоо көрсөтүүчү орган. Пробация органы кардарларга психологиялык жардамдарды көрсөтөт, социалдык жардамдарды көрсөтөт, социалдык укуктук жардамдарды көрсөтөбүз. Ар кандай гум жардамдарды беребиз, паспорттарды алып беребиз, документтерин алып беребиз. Эгер кардардын документтери жок болсо, биз тараптан каттар жөнөтүлөт, көмөктөшөбүз, жардам көрсөтүүгө көмөктөшөбүз. Белги кетсек, айрым кылмыштуулукка шектелген жарандар жазасын пробация органы аркылуу өтөшөт. Дегенибиз коомго жана мамлекетке пайдасын тийгизип, жаза мөөнөтү бүткөнгө чейин акысыз иштешет. Учурда облус боюнча 7 кылмышкер ушундай жаза мөөнөтүн аткарып жатышат. Биздин кардарларыбыз эми жеңил жаза алгандар, мисалы капыстыктан болот, байкоосуздан болот, автокырсыктан, мисалы байкоосуздан баңгизат менен кармалып калгандар болот. Эми жаш балдар бар, жөн эле көрөйүн деп кызыкчылыктан көрүшөт, ошол убакта кармалып калып, анан кийин бизге кардар болуп калган учурлар да болот да. Бизге келгенден кийинки жашоосун оңдоп түзөө үчүн бар болгон аракетибизди жумшайбыз. Өздөрү менен маектешүү учурунда дагы кээ бирөөлөргө жөн гана сүйлөшүү керек болот. Талас облусу боюнча учурда 4 адис иштеп атабыз. Кара Бура Манаста, Манас районунда эко, Бакай Ата районунда 1 жетектөөчү адис, жана Таш шаары Талас району боюнча 1 жетектөөчү адис. Пробация органынын кардары учурда Талас шаарындагы медициналык колледжинде 2 курсунда билим алат. Ошондуктан ал ыктыярчы катары карантин маалында Кара Бура райондук жалпы биргелешкен ооруканасында COVID-19 инфекциясы менен күрөшүп жаткан бейтаптардын саламаттыгына кам көрүп иштеп жүргөн. Анын айтымында коомго пайда алып келүү максатында өз ыктыяры менен бул ишти жасоону чечкен. Бир жардамы тийип, мындай көрүп иштеп эме кылып келсем деген ой болчу. Медиктер мындай кылып иштейт, жумушу жеңил, анан акчасы мынча экен дейт, бирок аларга анча айлык дагы мындай аздык кылат экен да. Тобокелге салып өзүнүн өмүрү менен ошентип иштешет экен да ал жерде. Иштеп жатканда ал жакта кечинде болгондум мындай палатага киргенде ошол жерде оорулуу адам дем алып жаткан эмелер жакшынакай болсо экен деп кирет кезинде дем албай калбаса экен деп. Анан ийне сайганда дагы капельница коюп укол сайганда ушул акыркы уколу болуп, ошол ушу менен айыгып болду. Үйүнө барса экен деп эме кылат кезин. Пробация органы 1 жыл аралыгында кылмышка шектелген, бирок жазасын сырттан өтөгөн жарандарга өз көмөгүн көрсөтүп келет. Учурда облус боюнча 91 жаран пробация органынын кардары. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Илибесов, Формат Догдурбек уулу, Талас шаары. Сиздер облус аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Жаандоо жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Саламат болуңуздар.